Коомубуздагы терең тарган суроолордун бири жума күнү. Четверг күнү түнү түндөсү аялың менен жыныстык катнашта болсоң болобу же жокпу деген суроонун негизинде албетте түнү түндөсү 4-күнү, түнү түндөсү жума күнгө караган түнү аялың менен жакындык кылсаң болот. Болгону багымдатта даяр болуп, гусулдуу болуп калышыңыз керек. Багымдат окушуңуз керек албетте. Намаз ибадаттар калып кетпеш керек. Негизи эле кошуна өлкөнү карасаңыз, өзбек бир туугандарыбыздын мурда бухарийлер, күчтүү илимдүүлөр өткөндө азыр дагы ушул түнгө карата өзгөчө даярдык көрүшөт. Пайшамбалык аш деп, бейшембилик деп, атайын бейшемби деп, четверг күнү түнү түндөсү деп, атайын күчтүү пловторду, калориясы күчтүү тамактарды жешет. Ошого атайын организм төшөк үчүн даярданышат. Эми албетте кээ бирөөлөр ырым-жырым кылып алган ушул маселени. Ушул күндү түндү ыйык тутсак, балабыз жакшы болуп кетеби, күчтүү болуп кетеби, каары хафиза болуп кетеби, эл жерге кызмат кылган инсан болуп кетеби деген маселени дагы тутушат. Бирок ишеним маселесинде бул шикке кирип кетпеш керек. Ооба, жыныстык катнашта болсо болот, бирок бул ширкке барбаш керек. Ошол түндү улуу тутуп албаш керек, урматтуу мекендешим. Кудум ошол түндө кошулсак, ошол түндөгү бала бизге башкача болот. Бул аламды өзгөртө турган бала болот деген этикат, ишеним болбош керек, урматтуу мекендешим. Себеби бардык түндө жаратылган балдарды Аллах Таала берет. Бардыгынын айырмасы жок. Көзү, оозу кимиси болбосун, бардыгын Аллах жаратат, Аллах берет. Андай кандай сыпатта, кандай даражада ээн эркин тарбия кылып, ийгиликке жеткиришиңиз, кандай тарбия беришиңиз, бул сиздин кайсыл түнү жакындык кылганыңызга эмес, кандай тарбия бергениңизге байланыштуу, урматтуу мекендешим. Ошондуктан сиз бир эле кошулган учурдун тарбиясын эмес, балаңыз төрөлгөндөн кийинки тарбияны, жеке өзүңүздүн тарбияңызды да карашыңыз керек. Бүгүн өзүнүн тарбиясы жок, өзгөгө тарбия берем дегендер көбөйдү да. Ошондуктан, урматтуу мекендешим, пайшамбалык аш деп коет, бейшембилик деп коет, атайын ошол күнгө даярданышат экен. Бирок кошулуш маселесинде анын зыяны жок, кошула берет. Аялга жок деп болбойт. Бир окуя бар ушул жерде, айтып кетпесем болбойт, окуя көптөн бери айтпай койдук. Ар дайым аялы келип аны сурайт, муну сурайт күйөөсүнөн, бирок күйөөсү ар дайым жок дей берет экен да. Аны алып бериң, муну алып бериң, жок, акчам болсо, андай кылсам, мындай кылсам, андан кийин болот, андан кийин берем дей берет экен. Күнөрдөн бир күн чоң энеси угуп калып, конокко келген чоң энеси, балам беркегин, эмнеге мындай деп атасың келинге, эмне үчүн жок деп атасың? Келинге жок деп болбойт. Макул эми эненин сөзү эне, макул чоң эне, сиздин сөзүңүздү угайын. Андан кийинки бардыгы убада болушту баштады. Аны алып бересиз, муну алып бересиз, андай кылып бересиз, мындай кылып бересиз. Ооба, макул, болду, кылып берем, бардыгын жайында 100%, бардыгы жакшы. Жакшы, бардыгы жакшы, алып берем, кылып берем. Эми убадалардын үстүнө убадалар жыйылышты баштады. Жылдан жылга өтөт, убадалар эч эле аткарылбайт. Баягы чоң эне дагы өлүп кетти, арадан бир канча жыл дагы өтүп кетти. Өтүп кеткенине карабастан, баягы убадалар дагы эле уланып атат. Аялы шунча убада бересиз, эмнеге аткарайын дебейсиз, эмне үчүн аткарбайсыз? Деген учурда тоң этип башка молоток менен ургандай болот. Аны ойлонуп калат. Баягы сурай турган чоң энеси жок эми. Эмне деп сурайт? Сиз го ушинтип айткан экенсиз. Жок деп болбойт деп. Ар бир нерсенин чеги бар го. Мындан кийинки жоопту кантип беремин деп сурай турган чоң энеси жок. Бирок мындан кийинки жоопту мен берем, урматтуу мекендешим. Аял кишиге жок деп болбойт. Жаш балага жок деп болбойт. Эмнеге? Себеби сынып бара берет да. Жок дегениңиз сайын сынып чөгүп бара берет. Негизи эле бул коомубузду, чөйрөбүздү карасак, дүйнөбүздү карасак, ушундай убадалар менен, убада берүүлөр менен дүйнөбүз башкарылат. Менмин деген лидерлер, менмин деген саясатчылар, менмин деген бийликте отургандар, менмин деген бренд фирмалар, бизнес чоң компаниялар болсун, айырмасы жок. Бардыгы убада берүү менен. Ким шайлоого кетип атып, аны кылбайбыз, муну кылбайбыз дейт. Бардыгы кылабыз дейт. Бардыгын аткарабыз. Жолуңардан баштап бардыгын кылабыз дейт. Бардыгын айтат. Бирок урматтуу мекендешим,
колунан келгенин аткарат, колунан келбегенин аткара албайт. Бул жактагы адамдар, биз адам болуп туруп ишенип аткан адамдар, алар 100% биз берип аткан нерсени аткарышын билебизби же жокпу? Билебиз, биз дагы берип турабыз, алар аткара албай калышын. Бирок үмүт менен жашаган башкача да, урматтуу экеним. Ишенч менен жашаш бул башкача да. Ошол ширин, ошол бактылуулук, үмүт менен жашоо. Ошондуктан убадалар бериле берет, колунан келишинче аткарыла берет. Дүйнөбүз ушундай башкарылып атат. Ошондуктан жаш балаңыз сураган учурда дагы конфет ана мындай десе дагы, ай бала мына конфет сонун экен деп туруп, кымбатын айтып койсо, кичине башкачарагын айтып, арзанырагын алып берип, мына балам деп шагыны сындырбастан, аялыңыз бир нерсе сураган учурда дагы, аял киши болуп туруп, аял дагы сураган учурда, муну бересиң дебестен, базарга барган учурда, сиз мени кандай көйнөк түсүндө көргүңүз келет, сиз каалагандай кийинейин деп, мындай суроо маданиятын билүү дагы, бул психология. Ошондой нерселерди үйрөнүп, бир гана талап кылуунун эмес, суроонун жолун дагы үйрөнүшүбүз керек да, бири-бирибизге мамиле маселесинде. Эркек киши жок десе болбойт экен, аялга, балага, урматтуу мекендешим. Анан эркек киши ар дайым акчага тың, анан акчаны бекем кармаш керек. Үйдө башчы болгондон кийин, албетте акча маселесин эркек кармайт, аял киши кармабаш керек. Кээ бирөөлөр кассири ошо шеф аял болуп калган да, сейф ошонун күрүчү ошонун колунда турат. Жок, эркек кишинде болуш керек. Эркек киши бөлөт, эркек киши башкарат, акчаны бул жака ал кылат. Эркек киши майда болбош керек. Аял кишилердин көпчүлүгү %90% эркектин майда экендигинен жийиркенет, жаман көрөт. Майда эркектер эч кимге жакпайт. Кичине эле кымтыга берет, кичине эле жек көрө берет, жаман көрө берет. Муну өлгүдөй жаман көрөт аялдар да. Сыгылып кетесиң андай эркектин алдында. Арзыбаган тыйын тыпырды деп тура берген адам бул эч кимге жакпайт. Акча маселеси менен бүтө турган жерде акчаны чыгарыңыз, урматтуу мекендешим. Мисалы, бир жерде ооруп калдыңыз, досуңуз сизди больницага алып барды, ал жерде эми досуңуз акча төлөп калды. Жок, апке, мен сумкамда жебе-жебимде акча бар да, жем банктан өзүм котором деп туруп акчаны бериш керек. Акча менен бүтө турган жерби? Акча менен бүтүрүңүз. Эгер акча менен бүтпөсө, сиздин абириңиз төгүлөт ошол жерде. Акча менен бербесеңиз, башка нерсе менен берип атасыз. Өзүңүздүн урматыңыз, сыйыңыз менен берип атасыз да акчаны. Урмат сыйыңыз кетип атат деген. Ошондуктан мүмкүнчүлүк болушунча адамдардын арасында күчтүү болуп көрүнгөнгө аракет кылышыбыз керек, алсыз эмес, урматтуу мекендешим. Болсо адамдар эзип сала берет бизди алсыз болуп көрүнгөнүбүз сайын. Үстүбүзгө чыгып секирешти баштайт. Ошондуктан коомго өзүбүздүн күчүбүздү көрсөтүшүбүз керек. Күчүбүз деген текебирлик эмес. Өзүбүздө болгон нерсени көрсөтүшүбүз керек сыртыбызга. Жашырынып, кымтып жүрүү дагы бул жарылууга алып келет. Ошондуктан сөздөрдү так туура түшүнүү, мен акылыма жараша сүйлөйм, акылыңызга жараша түшүнөсүз. Болгону айырмасын билүү сизге айырма болуп эсептелет да, урматтуу мекендешим. Али радиаллаху анху айтат го. Али радиаллаху анхунун окуяларында келет. Бир мечитке келет Али радиаллаху анху, качырын эчегин минип алып, келип намазга кирип чыгайын, ибадатка кирип чыгайын дейт дагы. Бир адамдын жүргөнүн көрөт. Келип мунун кармап турган, жардам берип турган, кетип калбасын деген максатта баягыга берет. Кирип намаз ибадатын кылып, намаз учурунда баштыгында 2 дирхамдай, динардай акча бар эле. Эми чыккан учурунда ушул байкуш адам окшойт, жардам берейин, кийим кечеси тамак ашы алсыз окшойт, жардам берейин деп ниет кылып чыгат. Чыкса баягы адам жок. Качырдын ноктосун, үзөңгүсүн жана башка жиптерин алып кетип калган болот. Азирети Али келет үйүнө. Кызматчысына айтып, барып мына качырга жаңы бир жиптерди, тиешелүү нерселерди алып келгин деп базарга жөнөтөт. Баягы базардан уурудагы эшекти, качырдагы тиешелүү нерселерди алып келип бир немеге сатат, бир базарчыга сатат. Али радиаллаху анхунун кызматкери дагы ошондон келип алып кетет. Баягы жиптерди, тиешелүү нерселерди. Али радиаллаху анху тип баягы жиптерди кармап, өзгө тиешелүү адал нерсени ал арам кылып алды дейт да. Чындыгында, урматтуу мекендешим, көп нерселер биз үчүн адал. Болгону биз сабырсыздык менен, убакытты күтө албаганыбыз менен. Кичине сабыр кылсак, ал Али радиаллаху анху берейин деди эле негизи. Бирок арам кылып алды да. Ошондуктан жашоодо көп нерсе бизге адал эле болуп келип атат. Болгону биз күтпөй атабыз да ошол нерсени.
күтпөгөнүбүзгө байланыштуу ал нерсе арам жол менен өзүбүз тартып алатабыз, мыжыгып сууруп алатабыз, үзүп алатабыз дегени. Кичине эле күтсөк, ал нерсе адал жол менен бизге келет, урматтуу мекендешим. Бул дүйнөдө шашпаңыз, эч нерседен шашпаңыз. Дароо эч нерсе болуп кетпейт. Дароо асманга чыгып кеткенин ойлобоң. Дароо асманда учуп Тесланын үстү болуп калышты ойлобоң. Дароо көчөдөгү бомуштан Дубайдын шейхине айланам дебеңиз. Дональд Трамп болом дебеңиз дароо эле. Бардыгы акырындан болот. Тепкич болуп, эсептелүү болуп барат. Дароо бир нерсе болуп кетсе, дароо кызыксыз болуп калат ошол нерсе. Ошондуктан дароо болуп кетем, мен ушунаймын деген нерсени токтотуш керек. Акырындан болуп, тамчы танып барганы бул эң жакшы. Деңизге, океанга, көлгө бардыгын айланат. Ичинде кеме менен кеңири жүрө бересиз. А бирок кокустан цунами болуп келсечи, үйүңүзгө кошуп бардыгын алып кетип калат. Ошондуктан акырын келгени тама көл болор деген сөз бар го. Мисал үчүн ушул жерде бир мисал айткым келет да, коомубузга тиешелүү. Бир ат чапкан лашкер башчылары бар. Эми бир генерал бар дейбизби, бир жол башчы бар дейбиз. Ал жол башчы миңдеген аскерлери бар. Жол башчынын аты кетип атат. Атынын бутунун астына бир тикен кирип кетти. Эми тиешелүү дарегине жете албай калышы мүмкүн. Ал жолдо, сапарда, чөлдө алыска кетип калган. Ал үйүндө эмес, ал мамлекетинде эмес. Алыска чыкканда байланыштуу аттар дагы эсептелүү, бирөөнүн атын берип тура албайт. Ошол бир аттын жоктугу сапарды кыйла кечиктирет. Ошонун айынан балким жетпей калышы мүмкүн өзүнүн дарегине. Душмандар келип калышы мүмкүн. Биз, урматтуу мекендештерим, дүйнө учурунда ошондой тикенек болуп калбашыбыз керек да. Аттын такасынын астына, аттын бутунун астына сайылып калган тикенектен болбошубуз керек. Балким бул биз коомдо өзгөрбөй атат, ал кылбай атат, бул кылбай атат деп алып эле отурганыбыз бул ошол тикенектен айырмасы жок. Биз эч нерсе бербей атабыз, бирок берип аткандарга дагы көрө албастык кылып атабыз да. Бул эң таптакыр, туура эмес маселелердин бири. Мисал үчүн жөнөкөй эле айтсам, сизге акыйкаттарды айтсам, мындай кыл деп сиз кылбашыңыз мүмкүн. Бирок сизге ишеним берсем, ишендире алсам сизди бир нерсеге, сиз аны өзүңүз деле аткара бересиз түнү күнү. Мен жокто деле, мен барда деле. Неге? Себеби сизди ишендирип койдум ошол нерсеге. Ишенч негизги курал бул жерде. Коомдогу тикенек болбо деген, урматтуу мекендешим. Бул арзыбаган дүйнөдө экенбиз, адилеттүү адамдардын алдында турганга аракет кылышыбыз керек. Залымдардын, зөөкүрлөрдүн, арзыбаган ирип-чирип кеткен байлардын, арамдан чогулткан байлыгынын алдында эмес, арзыбаган дүйнөдө адалынан болсун, жакшысынан болсун, адалдардын алдында турганга аракет кылышыбыз керек. Себеби бардыгы өтүп кетет, өтүп кеткенден кийин эмне болот деген суроо да. Ошондуктан негизги маселе бул дүйнөдөгү мындан кийинибиз, урматтуу мекендешим.